Депутаттар жумшак сүйлөп каттуу чалат да. Рахмат эле рахмат, рахмат эле рахмат дегендерине көп ээлире бербеңиз. Бул убактылуу көрүнүш. Мына жылына 27 миллион доллардан грант берип келген. Жылына 27 миллион грант келип жүргөн. Узак жылдар эмес, бир жылына. Сиз аны билесиз. Глобалдык фонддон, туурабы? Кеп гранттын келишинде эмес, кеп ошонун пайдаланышында. Азыр эми 20 миллион десе, о деп көп көрүнүп атпайбы? Андай эмес, жылына 27 миллион берилген. Жылына канча жылга созулду ушул глобалдык фонддун программасы? Кечиресиз, урматтуу Адамбек Мисанбаевич, ар бир 3 жылда бир жолу бөлүнөт экен бул акча. Ооба. Бүгүнкү күндө ошо глобалдык фонд боюнча бизде алгылыктуу жумуштарды баштадык. Саламаттык сактоо министрлигине алуу боюнча. Жок, ушул программа башталгандан бери Кыргызстанга канча келди? Канча каражат келди? Адамбек Мисанбаевич, менде азыр толук цифрасы жок эле. Аябай эбегейсиз көп сумма келди. Кечээ мына ковид деп өздөрү таап алган ооруга деп 600 миллиондон ашык келди. Андан бир тыйын Кыргызстан пайда тапкан жок. Өзүңүз көрдүңүз, 10 миллион долларга Өзбекстан жасалма дем алдыруучу завод куруп койду. 9 миллион долларын эле куруп коюп, азыр Пакистанга, Индияга, Борбордук Азияга сатып атат. Мына бул программаңызды көрдүм, жакшы программа. Сиз айтсаңыз, ар бир райондун деңгээлинде ушул гранттын эсебинен эмнелер пайда болушун дагы жазып койсоңуз, бизге жакшы болмок. Көзөмөлгө да жакшы болмок, таратып берсеңиз ошону. Көзөмөлгө да жакшы болмок. Анан мына биздин кесиптештер суроо берип аткан, ошол суроолор дагы жоюлмак. Мисалы, кургак учук менен оору Кыргызстанда аябай чоң өнөкөткө айланды. Аны мындай бир лабораторияга барып өтүп кел дейт, текшерип кел дейт да, өпкөсүн. А лабораториялардын баары менчик. Очойгон акча каражат. Ошону бизде рентген деген жокпу ушундай бир. А эмне үчүн баягы чоң айыл конуштарда жок дегенде эң элементардуу рентген менен камсыз кыла албайбыз. Биз эсептеп чыкпайлыбы? 420 айыл өкмөтү болгон болсо, ошолордун ичинен эң чоң айылдар деген, конуштар деген мүмкүн бир 200 болор. 200 рентген аппараты канча турат? Ага көп акылман болуштун кажети жок. Бир рентген аппараты канча турат? Израилде канча турат, Германияда канча турат, Венгрия чыгарат канча турат? Ошону жарыялап келип туруп эле ушул жылына биз момча рентген аппаратын камсыз кылабыз. Бизде диабет деген азыр 2-нчи орунга чыгып атат. Бул оор маселе. Бизде кыргыздарда жашы 40-тан өткөндөн кийин кан басым көтөрүлдү деген маселе өтө оор маселе болуп атат. Ошону көтөрүп жүрүүчү портативдүү аппараттар бар азыр. Эмне үчүн ар бир ФАПка камсыз кылыш үчүн канча ФАП бар Кыргызстанда? 1064 ФАП бар. Мына караңыз. 1600 ФАПты ошол портативдүү аппарат менен камсыз кылып коюшка канча каражат керек? Эгер биз даректүү кылып ошолорду жазсак, могу жерде кол чабабыз да. Анан жабып, жашырып, кайда кетти таппай, билбей, анан мындай жарыяладык, андай жарыяладык. Натыйжада ошол келип түшкөн каражаттын пайдасы тийбей атат бизге. Аны көрбөй атабыз. Ар бирине чачып чачкандан көрө, жана кесиптештер айткандай бир көзгө көрүнөрлүк же бир бейтапкана куруп койсоңуз, же көзгө көрүнөрлүк бир баягы диагностикалык борбор куруп койгон болсоңуз, керемет болбойбу беле? Диагностикадан өтүү бул азаптын азабы болуп калды. Кандай дейсиз? Бир жөнөкөй эле барып бир каныңды тапшырсаң эле 1600 деп жалдырап карап отурат. Мына кичинекей балдарды тиши ооруп калган болсо, рентгенге тартышат экен барып. 3D рентген деп коет экен. 15 000 сом дейт. Астафиралла, мен өзүм укпаганда ишенбейт элем. Мага мен өзүм айтты. 15 000 сом экен. Bir tişti rentgenге салып коюш 15 000 сом экен. Биз кайда жашап атабыз? Кандай болот ушул жагдай? Сиз бизге бериңизчи ошол грант кайда колдонулат? 10 миллион кредит кайда колдонулат? Ар бир райондун алкагында бере аласызбы ушуну? Эмне таратылбады ушул маалыматтар бизге? Бөлүм
Иә. Бизге берилген маалыматтын баарын биз таркаттык. Алахан Кемсенбаевич. Бизге берип койсоңуз ушул суроолор жаралбайт эле да. Биз көрүп калат элек да. Анан бизге текшергенге жакшы болот эле да. Көзөмөлдөгөнгө жакшы болот эле да. Рахмат.